Саламатсыңар балдар, бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Сабактын темасы Кыргызстан кайда жайгашкан. Бүгүнкү сабакта балдар этиштин чактарын туура колдонуп, жашаган шаар айлыңарды сүрөттөп текст түзөсүңөр. Кыргызстан кайда жайгашкан? Кыргызстандын аймактары жөнүндө эмнелерди билесиңер? Кыргызстан кайсы өлкөлөр менен чектешет деген суроолорго жооп издейбиз. Жаңы сөздөр: чек, чектешет, чек сызыгы, чек ара, демек граница деген түшүндүрөт. Аянт, жалпы аянт, жердин аянтын өлчөө. Чарчы километр, Кыргызстандын жалпы аянты 1999.900 чарчы километр түзөт экен балдар. Аймак, жер, район, область. Кыргызстан көп аймактуу өлкө. Ал эми Кыргызстандын расмий аталышы Кыргыз Республикасы. Мамлекеттик туусу, герби жана мамлекеттик тили бар экенин силер жакшы билесиңер. Кыргызстан кайда жайгашкан балдар? Ойлонобуз. Ошондой эле Кыргызстан кайсы мамлекеттер менен чектешет? Жооп издегенге аракет кылабыз. Демек Кыргызстан Орто Азиянын түштүк-чыгышына жайгашкан мамлекет болуп эсептелинет. Түндүгүнөн Казакстан, батыштан Өзбекстан, түштүк-батыштан Тажикстан жана чыгыштан Кытай өлкөлөрү менен чектешет экен. Эсиңерге сактагыла. Кыргызстандын жалпы калкы 7 миллиондон ашты. Балдар эми 90-беттеги 25-көнүгө көңүл бургула. Кайда деген суроонун ордуна туура келген мүчөлөрдү улап жазабыз дептерге. Анда эмесе жазып баштадык. Жазып бүткөн болсо анда текшеребиз балдар. 26-көнүгүнү карагыла, картаны пайдаланып Кыргызстандын аймактары кайда жайгашканын жазгыла. Демек дептерге үлгү боюнча колдонуучу сөздөрдү туура коюп жазабыз. Балдар Кыргызстан кайсы өлкөлөр менен чектешкенин таблицаны пайдаланып туура жазабыз. 29-көнүгү. Кыргызстан түндүктөн кайсы өлкө менен чектешет? Ал эми түштүгүнөн кайсы өлкө менен чектешет? Эми 30-көнүгүдө менин айылым деген текстти окуйбуз. Айылдын аты Жоморт Бөкөнбаевдин атына коюлган. Мына ошо тексттин негизинде тапшырманы аткарасыңар, үй тапшырмасын. Суроолорго жооп берсек, кыскача эссе келип чыгат. Жазып менин номериме жөнөткүлө. Көрүшкөнчө.